Hazreti Cabir'e de Peygamber Aleyhisselam aytdı. 5 nerse orozonu buzat, daharatı buzat dedi. 5 nerse orozonu buzat, daharatı buzat dedi. Birinchisi jalgan aytуу dedi. Jalgan aytsaң orozоң buzulat, daharatың buzulat. Бұл деген сөз кайра daharat almayınca orduңа келбейсиң деген. Daharatты buzбай чындыгын жалган айткан. Бирок жалган айткандан кийин daharat алган мустахаб, жалган айткандан тобу айтыш керек. Анткени орозо кармаган адам жалган айтса, бул адамдын орозосун соогу калбай калат деген маани. Экинчиси али гыйба. Бул гыйбат сүйлөө. Гыйбат деген эмне, урматтуу бир тууганым? Ким билет? Гыйбат деген эмне? Гыйбат дегени биз кайсы бир адамдын айыбын элге айтып бересин, ошол айып эс ошон укса, сага капа боло турган, сага таарына турган болсо, мына ошол гыйбат болот. Демек гыйбат сүйлөсөң орозоң бузулду дегендин мааниси орозонун соогу кетти деген маани. Ошондой дараттын бузулду деген сөз, дарат гыйбат сүйлөгөндөн кийин сен сөз дарат алышың керек. Болбосо ошол гыйбат таасирин берип отуруп жүрөңдөгү коркунуч кетип калат деген маани. Үчүнчүсү намима. Намима ушакчылык, бирөөнүн сөзүн башка бирөөгө ташып барасың, экөөнүн ортосундагы мамиле бузулуу үчүн. Бирөөнүн сөзүн башка бирөөгө ташып барасың, экөөнүн ортосундагы мамиле бузулуу үчүн. Төртүнчүсү вал яминул казиба, жалгандан касам ичүү. Жалгандан ант ичип, касам ичип, жалганда мына ушундай кылуу, мына ушул дагы ошондой өкмгө кошулат. Ван назар би шахватин, шахват менен кароо деди. Шахват менен бирөөнүн жаман жерин, уят жерин карасаң, жылаңач эркектерди, эркектер жылаңач аялдарды, же аялдар жылаңач аялдарды, эркектер жылаңач эркектерди, шахват менен көзүң кокусунан түшүп калса кечиримдүү. Бирок рахат алып ошондон карай турган болсоң, мына ошонун дагы орозосу дагы жок, дараты дагы жок дегени, ошолор күнөөкөр болот деген мааниде келет. Экинчиси, өзгөчө адамдардын орозонун экинчиси бул хифзул лисан, тилди сактоо. Эмнеден? Анил хазаян, о жок тамашалашкандан, вал казиб, жалган айткандан, вал гыйба, гыйбат сүйлөгөндөн, вал намима, ушак айткандан, вал фухш, сөгүнүп сүйлөгөндөн, вал жафа, убадага турбай койгондон, вал хусума, талашып жаңжал кылгандан, вал мира, кожо көрсүн кылгандан, ва илзаму сукут, башка бирөөлөрдү эмне ошентип жаман кылгандан дейт. Бул адамга важип эмне? Сүкүттү илзам кылуу, ун чыкпасты кармануу. Орозодо колуңан келсе, ун чыкпа. Ва шугулуху би зикриллахи таала, Аллах тааланы зикир кылып, канткенде дин үммөткө келет дегенди фикир кылып жашоо. Ва тилаватул Кур'ан, Кур'ан тилават кылуу, фа хада сауму лисан, бул тилдин орозосу. Бул эмне? Тилдин орозосу. Эки аял пайгамбарыбыздын доорунда орозо кармады. Өкөө абдан чарчап, курсак ачып, кыйналып, анан пайгамбарыбыз алейхиссаламга адам жөнөтүштү. Биз орозо кармадык, күн ысык, биз кыйналдык, биз ачып алсак болобу орозобуз деп ушундай жөнөткөндө, пайгамбарыбыз алейхиссалам буларга чоң бир чараны жиберди. Ушул чарага барып өкө баягы эле жеген нерселерин куссун деди. Биринчи аял келгенде кусканда оозунан жаңы кан чыкты, жаңы эт чыкты чайналган. Жарым чараны толтурду. Экинчи дагы оозунан кусканда жаңы кан, жаңы эт чыгып, бул эки чараны толтурду. Адамдын баары таң калды. Ошондо пайгамбар алейхиссалам айтты: "Бул өкө эмне кылды билесиңерби? Бул өкө орозо кармады, бирок олтуруп алып гыйбат кылды. Бул андай, бул тигинде, мунун буту кыска, мунун буту узун, мунун мурду кыска, мунун мурду бучук, мунун мурду манка, мунун шымы мындай, мунун көйнөгү мындай, мунун үнү мындай, мунун бою мындай, мунун ою мындай." Ошо окшогондор сүйлөп гыйбат кылып олтурду дейт. Ошол өкөнүн жеген эттери деди. Демек гыйбат кылган адам өзүнүн мусулман бир тууган этин чийкирей жегенге барабар күнөө. Ошондуктан орозо кармаган ушул урматтуу эже карындаштар, колдон келишинче биз ызычуу кылбастан орозо кармаганга эмне аракет кылышыбыз керек. Гыйбат сүйлөбөй, жалган айтпай, мен орозо элемге кокуй деп гыйбат сүйлөп калган абысындарды, подружка курбуларды, коңшулардын бардыгын токтотконго аракет кылышыбыз керек. Мына ошондо биз урматтуу бир тууганым эмне күнөөкөр болбойбуз. Пайгамбарыбыз айтат: "Ал-мугтабу вал-мустами'у шарикани фил исм." Гыйбатты сүйлөгөн адам дагы, аны уккан адам дагы экөө тең күнөөгө шериктеш деди. Гыйбатты сүйлөгөн адам дагы, аны уккан адам дагы экөө тең күнөөгө шериктеш деди. Орозо кармап оозунан жаман сөз чыкса, орозосу кабыл болобу? Орозосунун кабыл болбой калууга өтө чоң ыктымалдары бар. Анткени пайгамбар